Учурда жабдууларын Кытай фирмасына сіздер құрап жатқан жылулық насос станциясы кышык ыйла катаал теңир толуктар үчүн чоң жаңылык. Ал болгону 3 киловатт-саат электр кубаттуулугун талап кылуу менен андан 18 киловатт-сааттык көлөмдү өндүрүүгө жөндөмдүү. Ошондо экономисттердин эсептөөлөрүндө керектелүүчү энергиянын 59% үнөмдөлөт. Мындай шартта Нарын жылуулук берүү ишканасынын кирешеси 1,5-2 эсеге чейин байыры күтүлөт. Ушундан уламбы нано технологиялык маанилүү бул объектиде иш кызуу. Кышында баштаганбыз, жүрүп атат иштер жакшы эле. Бөлүктүү эмелери, орчун эмелери келди, оборудованиялар. Мартта бүтөбүз деп атабыз. Буга чейин каяка чыгды? Ошко, Жалал-Абадка, Ысык көлгө орнотулганбыз. Бишкекке тажрыйба көп эле. Ошо 30-40 объект болуп калды. Жалпысынан 40 даана жылуулук насосу коюлуп турган станция толугу менен автоматташтырылат. Демек ага кошумча жумушчу күчтөрдүн кереги жок. Баарысы тең компьютердик технологиянын көзөмөлүндө болмокчу. Иштөө системасы да алда канча жөнөкөй. Бул абаны соруп алып, басым менен ичинде суу болот, суу ысытып туруп, бул турбалар аркылуу котельнин ичине кирет да, котельнин ичинде теплообменник аркылуу домдорго кетип аткан теплосеттин суусун ысытып берет. Биздин 60 миллион акча ушу электр энергия төлөчү элек. Ошону үнөмдөө максатында нанотехнологияга өтүүгө туура келип атат. Чынында эле Нарын шаарындагы 30 соткананын 10-унда жылуулук ири өлчөмдөгү электр кубаттуулугун колдонуу менен берилерин эске алсак, жогорудагыдай үнөмдүү станцияларды ишке киргизүү чоң утуш. Бактыга жараша бүгүнкү күндө ар кандай эл аралык уюмдар жана донорлор менен ушул долбоорду гранттык негизде жүзөгө ашыруу туурасында сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Нарын шаарында тажрыйба иретинде орнотулуп жаткан мына ушул насос станцияларынын жалпы сметалык наркы 192 миллион сом түшөт. Ал Теңиртөө өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган. Мунун пайдаланууга берилиши менен Чакан калаадагы Москва жана ага катарлаш Алтынсоо чөлкөмүндөгү 1,5 миңге жакын абоненттердин жылуулук менен камсыз болушу алда канча жакшырмакчы. Албетте, айрым убактарда суук күндөрү 7 айга чейин созулган Теңиртөө жересинелердин минтип жылуулук камын көрүшүнүн жөнү бар. Айрыкча оту менен энергетика бааларынын көтөрүлгөн азыркы шартында башкы орунга үнөм жана үнөм чыгууда. Ошондой эле калкты жылуулук менен камсыздоо ишканаларынын кызмат көрсөтүү тарифтеринин ушул бойдон туруктуу сакталарына кепилдик берип болбойт. Экинчи жагы, бул жылуулук ишканасынын жана субсидия маселеси уже 28-жылы токтойт. Токтогондо биз дальше ошол малга келгенде эми кантебиз дебестен алдын ала үнөмдөйлү деп атпайбызбы? Айтмакчы, уштапта 2265 абонентти тейлеген Нарын жылуулук берүү ишканасынын жеке жактардан жана ишкана мекемелерден аласалары 45 миллион сомго барабар. Демек, мындай жагымсыздыкта жалпысынын жагдайларын жакшырткан жаңы технологияларды жайылтуу күн тартибиндеги өзөктүү маселелердин бири. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.